Саламатчылык Айдана. Саламатсыңарбы балдар? Айжан, саламатчылык. Саламатчылык. Саламатчылык, София, кандайсың? Балдар, саламатсыңарбы? Биз бүгүнкү өтө турган темабыз бүгүн кыргыз тил сабагы, баарыңар билесиңер, э? Кыргыз тили сабагы. Биз өткөн сабакта айкындоочу мүчөсүн саламатчылык, Канатбек. Саламатсыңарбы? Алманбек. Саламатчылык. Толуктоочту өткөнбүз, билесиңерби? Тике толуктооч өткөнбүз. Биз бүгүн ошол толуктоочту дагы бир кайталайбыз жана текст менен иштейбиз. Тексттер менен иштейбиз, балдар. Сабагыбыздын максаты билим берүүчүлүк. Балдар, силер бүгүн көзүңдү сакта жана акылдуу мал деген тексттер менен таанышасыңар. Теманын негизинде тике толуктоочторду кайталап түшүнөсүңөр. Суроолорго жооп бересиңер, көнүгүүлөрдү иштейсиңер. Өнүктүрүүчүлүк максаты алган билимиңерди турмушта колдонуп, көзүңөрдү сактоо керектигин билесиңер. Жана ошондой эле макалдарды өз сөзүңөрдү кошуп сүйлөгөнгө көнөсүңөр. Тарбия берүүчүлүк максаты табият менен таттуу мамиледе болууга жана ден соолугуңарды сактоого тарбияланасыңар. Биз өткөн сабакта толуктооч дегенди өткөнбүз. Бул силерге кайталоо иретинде кайра бир сыйра кайталап коеюн. Толуктооч баяндоочтун тобуна кирет. Толуктооч баяндооч менен байланышып, кыймыл-аракет багытталган заттын атын билдирип, кимге эмнеге, кимди эмнени, кимден эмнеден, кимде эмнеде деген суроолорго жооп берет. Балдар, сүрөттү карагыла. Бул жерде өткөндө айткан, бул Оксана деген кыз эмнени көтөрүп турат? Сумканы көтөрүп турат, Эмнени деген суроого жооп берген үчүн бул жерде Оксана сүйлөмдүн ээси, көтөрүп турат баяндоочу, ал эми эмнени сумканы көтөрүп турат десек, сумканы толуктооч болот. Бул орус тилинде дагы бар, айткам силерге, орус тилинде дагы кайталайбыз. Өткөн сабактагы өтүлгөн тике толуктооч дегенди кайталайбыз. Толуктоочтор, азамат, дополнение. Тике толуктоочтор, балдар, толуктооч экиге бөлүнөт. Тике жана кыйыр болуп, Биз ошол бүгүн тике толуктоочту кайталап атабыз. Тике толуктооч кыймыл-аракеттин таасирине толук дуушар болгон затты көрсөтүп, дайыма табыш жөндөмүсүндө турат. Биз өткөн сабакта муну өткөнбүз. Орусчасы дагы бар. Прямое дополнение. Стоит в винительном падеже и отвечает на вопросы кого что. Орус тилинде дагы өткөнсүңөр. В кыргызском языке прямое дополнение употребляется при переходных глаголах, обозначая уже известный нам предмет. Мисалы, табыш жөндөмөсүнүн суроолору кимди эмнени деген суроого жооп берет экен. Биз эмнени табабыз, балдар? Сумканы, китепти, сүрөттү, тактаны, тарыхты табабыз, Бул сүрөттө эмне турат, балдар? Китеп. Бул китепти табабыз. Бул эмне болгон китеп? Кана ким айтат? Бул эмне китеп? Бул эмне китеп, балдар? Азаматсың, Айжан. Конституция, закондор жазылган, Кыргыз Республикасынын закондору жазылган Конституция китеби. Азаматсыңар. Балдар, сабакка активдүү катышкандарга да баа коем. Анан мен Я класска тапшырма бергем. Я класстын тапшырмалары бүгүн саат 9-та бүтмөк. Силер иштедиңер деп ойлойм. Баардыгыңар толук катышканга аракет жасагыла. Тике толуктооч, балдар, дайыма эле табыш жөндөмөнүн мүчөсүн алып жүрө бербейт. Тике толуктооч, балдар, кээде табыш жөндөмөнүн мүчөсү түшүп калат. Эгер баяндооч менен баяндоочтун түздөн түз алдына келсе, табыш жөндөмөнүн мүчөсү түшүп калат. Мен силерге жаңы эле айттым, тике толуктооч дайыма табыш жөндөмөсүндө болот деп айттым. Бирок мен азыр айтып атам да,
Birinci жолу сөз болуп жаткан нерсенин атын билдире турган учурда тике толуктооштор этиштик баяндооштун түздөн түз алдына келип табыш жөнөмөсү түшүп калат. Мисалы китеп окуду. Айжан китеп окуду деп айтабыз, Ал эми табыш жөнөмөсүнүн мүчөсү менен айтсак, Айжан эмнени окуду? Китепти окуду. Силер китеп окуду десеңер, сүйлөмдүн ээси китеп деп белгилеп албагыла. Китепти бул толуктооч. Кээде бул жерде табыш жөнөмөнүн мүчөсү түшүп калып, уңгу түрүндө эмне деген суроого жооп берип калат. Түшүңөрбү? Бирок бул сүйлөмдү талдаганда китепти болот. Если прямое дополнение обозначает предмет, о котором упоминается впервые, она стоит непосредственно перед сказуемым глаголом и не принимает окончание винительного падежа. Түшүнүңөр да, бул жерде дагы айтып атат. Эгерде түздөн түз этиш сөзү жоксо баяндооштун астына келип калса, анда тике толуктооштун мүчөсү түшүп калат. Ал китепти окуду. Азаматсың. Балдар, доскадан карайбыз дагы мына. Бул жерде уңгу түрүндөгү мисалдарды карагыла. Дүкөндөн китеп сатып алдым дейт. В магазине купил книгу. Китеп. Эми муну табыш жөнөмөнүн мүчөсүн коюп айтпачы гана, эмнени сатып алды? Азамат Айдана. Бул жерде ал дүкөндөн китепти сатып алды. Азамат Алымбек. Окуучулар билим алышты. Азамат Айжан. Алымбек, Азамат. Окуучулар билимди алышты. Бул жерде сүйлөмдүн ээси. Окуучулар, баяндоочу алышты билимди. Айдана, Азаматсың. Билимди алышты. Ученики получили знания дейт, Досторго жардам бердик. Азамат Алымбек. Жардамды. Оказали помощь друзьям. Жардамды беришти. Туура. Алмамбет, Айдай, Айжан, Азаматсыңар, туура таптыңар. Силер да жардам бересиңерби? Азамат, Арет жардамды беришти. Азамат, Арет бүгүн кошулдуң окшойт сен, Азаматсың. Ал кызыл жоолук салынды. Она повязала себя красный платок. Бул жерде жоолукту салынды. Мынакей, балдар, уңгу түрүндөгү Рената, Азаматсың жоолукту. Азаматсыңар, балдар. Эми, балдар, текстти карайбыз. Тексттен толуктоошторду табабыз. Текстти окуп берем сыйра. Силер биринчи сүйлөмдөн, экинчи сүйлөмдөн дегенде толуктоошторду табасыңар. Түшүнүктүүбү? Көзүңдү сакта. Береги эмне болот? Зрение. Береги зрение. Мынакей, балдар. Бул сүрөттү карап атасыңар. Көзүңөрдү сактагыла дейт. Көз дегенди билебиз, биздин көзүбүз, глаза, туурабы? Ал эми көзүңдү сакта дегенде бул маанисинде зрение дегенди билдирет. Түшүндүңөрбү? Зрениеңарды жоготуп албаш үчүн сакташыңар керек. Мына китепти көзүңөргө жакын коюп окубаш керек. Жатып алып китепти окубаш керек. Сваркалап аткан жерге барып алып биз очкиси жок карабашыбыз керек. Жана ошондой эле күндөн дагы биз өзүбүздүн көзүбүздү сакташыбыз керек. Жана сабак окуп жатканда биздин дагы көзүбүздү сакташыбыз керек. Мен окуп берейин анда. Караңгыда китеп окуба. Машинада бара жатып окуба, көзүң чарчайт. Китеп окуганда сабак жазып отурганда жарык сол жактан тийип турсун. Китепти көзүңдөн 30-35 сантиметр аралыктан карап оку. Көпкө чейин китеп окуганда ар бир 20 мүнөт сайын көзүңдү эс алдыр. Мындай учурда терезени же алыс жерди карасаң болот. Телевизорду 2-3 метр алыс отуруп көр. Көпкө чейин телевизорду карап отуруу зыяндуу. Көзүңдү учтуу нерсе менен сайып алба. Абайла. Көзүң начар көрсө, көз доктурга кайрыл. Кана биринчи сүйлөмдө караңгыда китеп окуба. Толуктоошту табабыз. Тике толуктооч бар бул сүйлөмдө. Кана биринчи сүйлөмдө ким табат?
Караңгыда китеп окуа. Алымбек бар. Караңгыда китеп окуа. Табабыз. Ооба, телефонду көп ойнобо. Бул жерде телефон жөнүндө караңгыда жок. Качан деген суроого жооп берет караңгыда. Азаматсың Алымбек. Туура таптың. Китепти окуа. Айдана туура китеп окуа. Көрдүңөрбү? Китепти деген табыштын мүчөсү түшүп калса таппай калдыңар. Азамат Айдана менен Алымбекке туура. Нурбол азаматсың. Машинеде бара жатып окуа, көзүң чарчайт. Барбы бул жерде? Балдар. Тике толуктооч барбы? Экинчи сүйлөмдө. Ооба. Үчүнчү сүйлөм. Китеп окуганда Нурбол азаматсың, Айдана азамат. Китеп окуганда, сабак жазып отурганда жарык сол жактан тийип турсун. Китепти окуганда азаматсың, Ариет азаматсың. Китепти көзүңдөн 30-35 сантиметр аралыктан карап оку. Айжан туура китепти. Көпкө чейин китеп окуганда ар бир 20 мүнөт сайын көзүңдү эс алдыр. Эмнени? Китептиби? Дагы эле китепти. Эмнени? Азамат Алымбек, көзүңдү эс алдыр. Мындай учурда терезени же алыс жерди карасаң болот. Мындай учурда терезени же алыс жерди карасаң болот. Азамат терезени, Алымбек, анан жерди, терезени, жерди. Телевизорду 2-3 метр алыс отуруп көр. Азамат Нурбол туура. Айдана туп-туура. Телевизорду. Көпкө чейин телевизорду карап отуруу зыяндуу. Телевизорду. Азамат, көзүңдү учтуу нерсе менен сайып алба, абайла. Нурбол азаматсың. Азамат, Айдана көзүңдү. Көзүң начар көрсө, көз доктурга кайрыл. Кана табабыз. Көзүң начар көрсө, көз доктурга кайрыл. Табабыз. Акыркы сүйлөмдө толукточ. Азамат Алымбек. Көз доктур, Азаматсыңар. Кана балдар, муну да билип алгыла, Береги зрение. Доктор азаматсың. Не читай, лежа. Располагай стол слева от окна. Настольную лампу на левой стороне стола. Не наклоняйся слишком низко над книгой или тетрадью. Не смотри без защитных очков на яркое солнце. Включенную лампу, пламя электросварки дейді, түшүнүңөр буну. Көзүңөрдү сакташыңар керек. Балдар, зыяндуу. Вредно. Сакта береги. Караңгыда. Ночью сол жактан с левой стороны. Жарык, свет, алыс, далеко, начар, плохо, кайрылуу, обращение. Балдар, түшүнбөгөн сөздөр барбы? Түшүнбөгөн сөздөр жок. Макалдарды толуктайбыз. Азаматсың Айжан. Кана макалдарды толуктайбыз. Биринчи сүйлөмдө билини күчтүү жыгат, билеги күчтүү жыгат дейт, Образованный одолеет тысячи, сильный одолеет одного. Кана? Которуп табабыз. Биринчи сүйлөмдө, биринчи макалды ким табат? Күчтүү деп жазылып турбайбы? Алмамбет, туура. Туп-туура. Алмамбетке биринчи суроого Алмамбетке 5 койдум. Экинчини карайбыз. Жакшы сөз эргитет, жаман сөз кейитет. Доброе слово душу радует, дурное слово душу огорчает. Кана экинчи сүйлөмдө? Алмамбет экинчини. Азамат Айжан. Жакшы сөз жанды эргитет, жаман сөз жанды кейитет. Айжанга ба койдум. Азаматсыңар. Айдана туура таптың, Шайырбекова Айдана азаматсың. Үчүнчү сүйлөмдү карайбыз. Акылдуу мактанса тындырат, акмак мактанса сындырат дейт. Умный хвалиться дело будет, глупый хвалиться дело погубит. Ногу сломает дейт, Кана? Үчүнчү макалды. Ооба, иш. Толук жазабыз. Мына астында колдонулган сөздөр турат. Астында
Bir ele ушул эле сөз сурабы? Ütүрлүү чекитке чейинки. Буларды жазып мага жөнөтөсүңөр балдар. Түшүндүңөрбү? Ким табат болгула? Ай Азамат Айдана. Туура. Акылдуу мактанса ишти сындырат, мактанса бутун сындырат деген туура. Айданага 5 койдум. Жакшы ката кетирсе жемелейт, жаман ката кетирсе жемелейт. Кана хороший ошибается, обвиняет себя, плохой ошибается, друга обвиняет дейт. Кана кайсы сөз туура келет? Кана? Туура табабыз. Туура. Айдай, Дайбергенова Айдай, сеники туура. Айдайга 5 коюм. Бүттү. Жакшы киши. Хороший человек город строит, плохой человек город разрушит. Жакшы киши. Ооба, шаар. Ооба, жакшы киши шаар курат, жаман киши шаар бузат. Ана ким айтты жаңы эле кайра чык. Көрбөй калдым. Алымбек Азаматсың. Анда Алымбекке Рената айыл шаар калааны шаар деген кала балдар. Кала деген шаарды. Мындай город деп которо келгенде шаар болот, ал эми шаардын кыргызчасы кала болот. Түшүндүңөрбү? Бул макалдарды сөзүңөрдө кошуп сүйлөйсүңөр. Андан кийин кумурска менен дан асты чийилген сөздөрдү кайсы жөндөмүдө турганын айтып бергиле. Кумурска менен дан. Кумурска кышка оокат жыйноого камынды. Кана? Кайсы жөндөмүдө турат? Оокат жыйноого. Кайсы жөндөмүдө турат? Биринчи сүйлөм. Болгула. Кайсы жөндөмүдө турат? Эмнеге камынды? Кимге, эмнеге? Барыш жөндөмүнүн мүчөсүн кабыл алды да бул толуктооштук милдетти аткарды. Жөргөлөп жүрүп бир buğdaydın bir danın taptı. Bul yerde ova. Bul yerde dağı danın bir danın. Emneni taptı. Ya baldar. Emneni taptı. Baldar mınaki kumurska. Bul yerde сүрөттү карагыла. Bul yerde kumurska tamak izdеп жүрүп bir dandı taptı deyт. Көрүп атасыңарбы? Dan деген эмнеки? Пшено. Dandı taptı. Аны уюгуна сүйрөп жеткире албады. Көтөрүп баратып эси болуп калды. Аны деген сөз кайсы жөндөмүдө турат? Аны кайсы жөндөмүдө турат? Ооба, толуктооч. Кайсы жөндөмүдө турат? Табыш жөндөмүдө турат. Жеткире албады баяндоочу, Жолдош кумурскаларын жардамга чакырды. Досторун эмнеге чакырды? Табыш жөнүндө турат, жардамга чакырды. Кумурскалар биргелешип, данды уюгуна жеткирип берди. Кумурскалар биргелешип эмгектенгенди жакшы көрүшөт дейт. Балдарына көрдүңөрбү? Кумурска дагы өзүнүн тамагын таап жеш үчүн аракет кылып эмгектенет экен. Көрдүңөрбү? А силер дагы эмне кылышыңар керек? Силер эмне кылышыңар керек экен? Эмне кылышыңар керек балдар? Көбүрөөк жардам бериш керек, эмгектениш керек. Бири-бириңерге жардам берип, эмгектенгенди үйрөнүшүңөр керек, билишиңер керек балдар. Кана балдар? Оокат жыйноо. Запасаться продуктами. Жөргөлөө. Карабкаться. Уюк. Рой. Скопище. Балдар, силер дагы азыр эмне кылып атасыңар? Үйдө кышкыга даярдык көрүп атасыңар, Мынакей бул кумурска данды көрдү. Данды үйүнө алып барат деле, алы жетпей калды. Анан кийин ал кумурскалар менен чогулуп жардам беришип, көтөрүп кетишти. Алар кышында муну эмне кылышат алар? Кышында тамак кылып жейт. Азаматсың Алымбек. Кана кийинки тапшырма акылдуу мал. Туура жешет Айдана, Азаматсың. Жылкы, билесиңер, ат.
Жылкы деген акылдуу мал экен, балдар? Жылкы акылдуу мал. Чек арадагы аскерлердин аттары бөтөн киши көрсө жанына жолотпойт. Мындай аттардын кайбирлери жыт искейт. Чек арадан жашырын өткөн адамдардын жытын сезет. Жылкы ысыкты да, суукту да тоотпойт. Ал жайыгышы талаа кезип жүрө берет. Карышкыр сыяктуу жоодон да коргоно алат. Карышкырларды айгырлар тиштеп, тээп маңдайына жолотпойт. Алар өз үйүнөн карышкырларга бир да жылкыны алдырбайт. Биринчи сүйлөмдө жок, толуктоош жок. Экинчи сүйлөмдө толуктоошту табабыз. Кана? Тарадагы дейби? Арадагы, чек арадагы, каякта экен? Чек арада, Чек арадагы аскерлердин аттары бүтүн кишинин. Экинчи сүйлөмдө Айжан сеники туура. Мындай аттардын кайбирлери жетишкейт. Аттардын илик жөнөмө мүчөсү Алымбек. Илик жөнөмөнүн мүчөсү туп-туура жытты искейт. Айжан, азаматсың. Бул жерде табыш жөнөмөнүн мүчөсү түшүп калды. Эмнени искейт алар? Жытты. Азамат Алымбек мына. Көрдүңбү? Таптың, азаматсың. Чек арадан жашырын өткөн адамдардын жытын сезет. Кана? Толуктоошту табабыз. Ал илик жөнөмөнүн мүчөсү, аныктооч адамдардын деген. Жытын, туп-туура жытын сезет. Жылкы ысыкты да, суукту да тоотпойт. Кана? Ким табат? Тике толуктооч бар экен бул жерде. Тике толуктоошту табабыз. Ким жазат? Кана? Бат-баттан жазабыз. Бул жерде ысыкты, анан суукту. Ой, азамат Алымбек. Ал жайыгышы талаа кезип жүрө берет. Карышкырлар сыяктуу жоодон да коргоно алат. Туура, Айжан, ысыкты, суукту. Андан кийинки сүйлөмдө барбы? Жок, Жоодон деген чыгыш жөнөмөнүн мүчөсү, бирок тике толуктооч эмес. Карышкырларды айгырлар тиштеп, тээп маңдайына жолотпойт. Кана табабыз. Маңдайына жолотпойт. Маңдайына, анан карышкырларга бир да жылкыны алдырбайт. Азаматсың, Канатбек, азаматсың. Кана балдар, суроолорго маңдайына Нурбол, азаматсың. Суроолорго жооп беребиз. Көздү сактоо үчүн эмне кылуу керек? Суроолорго жооп жазып мага жөнөтөсүңөр. Канча убакытта көздү эс алдырып туруу керек? Ооба. Сакташ керек, 20 мүнөттө эс алдырып туруш керек. Айжан, азаматсың. Кумурскадан бир нерсе үйрөндүңөрбү? Эмнени үйрөндүңөр, балдар? 8 саат укташ керек, туура. Телевизорду көп карабаш керек. Азаматсың. Эмгектениш керек, Айжан, туура. Кумурскалардан бизге үйрөтө турган нерсе бул эмгекчилдикти үйрөнөбүз, Жылкы кандай мал? Жылкы эмнени билет экен, балдар? Башка малдан айырмаланып. Жылкы эмнени билет экен? Акылдуу экен. Азамат дагы? Жытты дагы билет экен, Тике толуктооштордун мүчөсү кайсы учурда түшүп калат экен? Туура, Рената, туура. Акылдуу, күчтүү, азаматсың. Тике толуктооштордун мүчөсү кайсы учурда түшүп калат? Баяндооштор менен түздөн-түз байланышканда, тике толуктооч түшүп калат. Балдар, суроолорго жооп жазасыңар, түшүндүңөрбү? Бүгүнкү сабакта кандай жаңы маалыматтарды билдиңер, эмнелерди билдиңер, эмнени үйрөндүңөр, кана? Эмне жөнүндө маалымат алдыңар? Кана ким айтат? Толуктоошту дагы толуктооч баяндооч менен байланышып келгенде балдар түшүп калат экен, Тике толуктооч жөнүндө билдик. Үйгө тапшырма. Кумурска, көз, китеп, туура. Жылкы жөнүндө, тике жөнүндө азаматсың, Алымбек. Үйгө тапшырма. Кумурска, көз, китеп, жылкы деген сөздөрдү тике толуктооч кылып жазгыла. Бул жерге табыш жөнөмөнүн мүчөсүн улап жазасыңар. Андан кийин толуктооштор боюнча тест түзгүлө өзүңөр.
Анан мен силерге я класска тапшырма берем. Ошол боюнча силер мага жөнөтөсүңөр. Макалдарды жаттайсыңар, макалдарды толуктап жазасыңар, жана суроолорго жооп жазып мага жөнөтөсүңөр. Түшүндүңөрбү? Анда сабак бүтөйүн деп калды. Саламатта болгула. Макул, Алымбеке.